Экинчи маселе могул баатыр энелер. Баатыр эне баарыбызда бар. Баарыбызды эне төрөгөн, эне өстүргөн. Эненин мээриминдей мээрим жок. Эненин жүрөгүндөй жүрөк, тилегиндей тилек жок. Бирок эне төрөп атканда менин балам кылмышкер болсун, менин балам соттолуп калат деп төрөбөйт бул биринчиден. Эми муну айтып атканым мындай болуп атат. Ооба, мамлекеттик сыйлыктарды жана ардак грамоталар жөнүндө атайын комиссияга чалып дагы байланышып көрдүк тактоо иретинде. Закондо мындай норма жок экен, бирок жергиликтүү бийлик органдарынан өткөрбөй атат. Балаң 18-ке чыккандан кийин соттолуп кетиптир, сизге баатыр эне бергенге болбойт депчи. Эне төрөп атканда баласын соттолот деп төрөбөйт да. Ал 18 жашка чейин баласын асырап багып атпайбы? Өстүрүп атпайбы? Татыктуу тарбия берип атпайбы? 18-ке чыккандан кийин ал бирөөнүн атасы ал бала бирөөнүн энеси же күйөөсү, туурабы? Анан ошого энесине карап, ошол баатыр энени бербей атканы бул өтө осол. Муну ушул жергиликтүү бийлик органдарына катуу тапшырма берилеби, протоколдук тапшырма кылып көзөмөлгө алыныш керек. Жаш энелер бүгүн жетини төрөп алып атат алар. Бирок чымчыктыкындай жашы калган энелер бар. Энелерибизчи. Ошол кишилерге бүгүн баатыр эне берилбей атат да, балаңдын соттуулугу бар экен дегендер бул ар бир райондо кездешет. Бул негизинен закондо андай норма жок, чындап айтканда. Комиссиядан сурадык, бизге келсин, карайбыз деп атат комиссия. Бирок жергиликтүү бийлик органдарынан өтпөй атат. Ушуну көзөмөлгө алынышын суранат элек. Рахмат, мен айтайын дегеним ушул эки маселе. Рахмат. Алмаз Акынжанович, ушул боюнча да бир тактап берсеңиз, анткени маселе адилеттүү көтөрүлүп атат. Бир топ кайрылуулар бар. Биздин дарекке дагы ошондон бир иретке келтирсек. Тиешелүү протокол тапшырманы дагы комитетке беребиз. Рахмат, кийинки сөз.